Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Актаудагы авиакырсыктан жабыркаган Кыргызстандын жаранын алып келүүгө учак даяр. Алагөзов. Актаудагы авиакырсыктан жабыркаган Кыргызстандын жараны Ринат Асановду өлкөгө алып келүүгө учак даяр. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев президент Садыр Жапаровго Актаудагы авиакырсыктан жабыркаган жарандар боюнча маалымат берген. Алагөзовдун айтымында, жогорудагы кыргызстандыктын абалы оор болгондуктан учак менен ташуу кооптуу. Дарыгерлер уруксат берсе эле учак менен алынып келет. Ошондуктан ал жергиликтүү ооруканада медициналык жардам көрсөтүлүп дарыланууда. Ал эми калган 2 жарандын абалы канааттандырарлык жана дүйшөмбүдө ооруканадан чыгарылат. Кыргыз-тажик чек-арасынан калган тилкелеринин долбоордук сыпаттамасы аяктады. Кыргыз-тажик чек-арасынан калган тилкелеринин долбоордук сыпаттамасы аяктады. Бул тууралуу бүгүн 28 декабрда өкмөттүн басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев менен Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода телефон аркылуу сүйлөштү. Алар эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашты. Эки өлкөнүн өкмөт башчылары эки элдин ортосундагы байланышты чыңдоого жардам бере турган бардык багыттар боюнча өз ара пайдалуу кызматташтыкты мындан ары да өнүктүрүүгө каалоолорун билдиришти. Чек арадагы иштер аяктагандан кийин тараптар кызматташтыкты тереңдетүүгө, эки өлкөнүн калкы үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө басым жасоону көздөшүүдө деп айтылат маалыматта. Орусияда 1 январдан тарта чет элдиктерге көзөмөл күчөтүлөт. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарга кайрылды. Орусиянын миграциялык мыйзамдарына 2025 жылдан тарта өзгөртүүлөр кирип, чет элдик жарандарга көзөмөл күчөтүлөт. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, Орусияда болуу мөөнөтү 1 январдан тарта 180 күндөн 90 күнгө чейин кыскартылат. Бул уруксат документтери жок. Мисалы, убактылуу туруктуу жашоого уруксат, эмгек жана жарандык укуктук келишим жарандык. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Тиешелүү. Ал эми 5 февралдан баштап Орусиянын ички иштер органдары соттор менен бирге чет элдик жарандарды укук бузуулар үчүн өлкөдөн чыгара алат. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарды Орусиянын миграциялык мыйзамдарындагы өзгөртүүлөргө статусун ылайыктап алуу үчүн тиешелүү органдарга кайрылууга чакырды. АКШ Түндүк Кореянын аскерлери тууралуу маалыматты таратты. АКШнын улуттук коопсуздук кеңештин өкүлү Джон Кирби жума күнү Түндүк Кореянын аскерлери Курск аймагындагы Украин позицияларына чабуул жасап жатканын билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Анын айтымында Түндүк Кореянын аскер бөлүктөрү натыйжасыздыгына, оор жоготууларга карабастан чабуул жасоо үчүн массалык жөө аскерлер толкундарын колдонууда. Кирби согушкерлер үмүтсүз көрүнгөн шарттарды да алдыга жылышын улантып, айрымдары колго түшүп калса, үй бүлөлөрүнө каршы репрессиялардан коркуп, өз жанын кыйганын баса белгиледи. Ал Орусия болсо Украинанын чыгышындагы басымын күчөтүп, энергетика тармагына чабуулун улантып жатканын кошумчалады. Буга жооп беретинде АКШ Киевке аскердик жардамдын жаңы пакетин даярдап, Орусиянын аймагындагы бутага каршы курал колдонууга чектөөлөр күчүндө экенин белгиледи. Түштүк Кореянын чалгын кызматы Түндүк Кореянын Орусиядагы аскерлеринин санын 11 000 адам деп эсептейт. Ал эми жоготуулар Сеул менен Киевдин эсебинде 1000 деп саналат.
Кирби чет элдик аскерлердин Орус жергесинде колдонулушун тарыхый болуп көрбөгөндөй кадам деп атап, Орусия мындай ыкмаларды колдонууну улантып жатканына өкүнүчүн билдирди. Ташиев угусу начар балдардын жатак мектебине барып, жаңы жыл майрамы менен куттуктады. Бүгүн 28 декабрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жаңы жылдын алдында Бишкек шаарындагы угусу начар жана кечирээк укпай калган балдар үчүн атайын жалпы билим берүү жатак мектебине барды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, майрамдык иш-чарага билим берүү министринин орун басары Бекжан Супаналиев, жатак мектебинин эмгек жамааты жана окуучулары катышты. Ташиев аталган мекеменин жалпы окутуучулар курамын окуучуларды келе жаткан майрамы менен куттуктап, аларга чың ден соолук каалады. Ошондой эле аталган мектеп-интернаттын спорт залы менен актылык залы капиталдык ремонттон өткөрүлө тургандыгын белгиледи. Иш-чаранын жүрүшүндө жатак мектептин окуучулары майрамдык концерттик программасын тартуулашты. Андан соң УКМКнын жетекчилигинин өздүк курамынын атынан окуучуларга жаңы жылдык белектер жана акчалай сыйлык тапшырылды. Ишкер Өмүрбек Бабанов ырчы Бегимай Турсбекова 1 миллион сом сыйлык тапшырды. Мындай видео соц тармактарга тарады. Маалыматка караганда, кечээ 27 декабрда Мбанктын жаңы жылдык кечесинде Бабанов Орусияда өтүп жаткан Царица музыкалык долбоорунун катышуучусу Бегимай Турсбековага 1 миллион сом сыйлык тапшырды. Белгилей кетсек, кыргызстандык ырчы бул сынактын жарым финалында 1-орунду ишенимдүү түрдө багындырып, долбоордун финалына аттанды. УКМК коргоо министринин жардамчысы менен 2 аскер комиссарын кармады. Коргоо министринин жардамчысы ошондой эле Бишкек шаарынын Ленин жана Аламүдүн райондук аскер комиссариатынын аскер комиссарлары коррупция фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу бүгүн 28 декабрда УКМКдан билдирди. Маалыматка ылайык, 12 декабрда УКМК менен аскер прокуратурасы биргеликте коргоо министрлигинин аймактык бөлүмүнүн аскер кызматкерлеринин бирин Бишкек шаарынын райондук комиссариатына которуу үчүн пара алып жаткан жеринен коргоо министринин жардамчысы полковник кармалды. Ошондой эле 17 декабрда Ленин жана Аламүдүн райондук аскер комиссариатынын аскер комиссарлары полковниктер кармалган. Алар акчалай сыйлык үчүн системалуу негизде аскердик каттоого алып жана мыйзамда белгиленген талаптарды бузуп, аскердик билеттерди берип келишкен. Жогорудагы аскер кызматкерлери 1-май райондук сотунун чечими менен коргоо министрлигинин Бишкек гарнизонунун 2 айга аскер комендатурасынын башкармалыгына жайгаштырылды. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында бул кылмышты жасоого тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү тергөө иш-чаралар жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Бишкекте элди дүрбөлөңгө салган блогер кармалды. Бул тууралуу бүгүн 28 декабрда Ленин райондук милициясы билдирди. Маалыматка ылайык, 31 жаштагы блогер катталуучуларын көбөйтүү үчүн соц тармактагы баракчасы аркылуу Агырдоо конушуна 100 000 сом каттым, таап алгыла деп билдирген. Натыйжада түн жарымында ал жака акча издеп бир топ адам чогулган. Топтошкондордон корккон тургундар милицияга чалышкан. Бул факты боюнча милиция кызматкерлери текшерүү жүргүзүп, жыйынтыгында 1993 туулган жаран аныкталып, милиция бөлүмүнө жеткирилди. Блогер элди чоочуткан акцияларды уюштурбоого сөз берген. Урматтуу жарандар, ушундай сыяктуу күмөндүү оюндарга алданбаңыздар. Мындай иш-аракеттер массалык башаламандыкка, коомдук тартиптин бузулушуна алып келиши мүмкүн. Эгер ушул сыяктуу аракеттерди байкасаңыздар, милицияга кабарлаңыздар. Сиздин коопсуздугуңуз шектүү оюн зооктордон маанилүү деп айтылат билдирүүдө.